Редакциябыздын YouTube каналыбыздын жалпы көрөрмандары барыңыздарга аманчылык. Биз медиа сабаттуулук боюнча дагы деле темабызды улай. Бүгүн конокко Кубат Чекиров, кыргыз элине белгилүү журналист, азыркы учурда Кут Билим медиа борборунун жетекчиси, ошондой эле биз медиа тармагында эксперт катары дагы айтсак болот. Кубат агайыбызды конокко чакырып отурабыз. Бүгүн биз темада массалык маалымат каражаттарыбы же блогерлерби деген теманы талкуулайлы дегенбиз. Андыктан биздин программанын акырына чейин күбө болуңуздар. Агай, саламатсызбы? Анда сизге алгач эле ушул бүгүнкү күнү мына Кыргызстанда негизи эле массалык маалымат каражаттары бүгүнкү күнү медиа сабаттуулукту жоюу боюнча кандай иш-аракеттерди аткарып жатат деген ойдосуз? Бул суроого жооп бериштен мурда биз бүгүнкү медиа рыноктун өзгөчөлүгүн айтып кетишибиз керек да. Бүгүн биз кандай доордо жашап атабыз? Мына Кыргызстанга интернет келген 2000-жылдардан тартып, мына 25 жылдын ичинде Кыргызстанда маалымат айдыңы болуп көрбөгөндөй өзгөрдү. Эгерде мурда элдин маалымат алуу булактары болуп, негизинен баягы классикалык түрдөгү маалымат каражаттары эсептелсе, булар гезиттер, журналдар, радио, телевидение болуп калса, бүгүн интернет ошол мүмкүнчүлүктү интернет жанагы социалдык медиадагы керектөөчүлөр, блогерлер дейбиз, ютуберлер дейбиз, тиктокерлер дейбиз, ошол жактагы жеке бир адамдардын мүмкүнчүлүктөрүнүн баарын теңиштирип койду да. Бүгүн жөнөкөй эле бир блогер 2 миллион, 3 миллион өзүнүн окурманы бар, подписчиги бар. Анан ал ошол эле ошончолук чоң аудитория менен ошол эле чоң 100-200 киши иштеген чоң мындай маалымат корпорациялар менен атаандаш болуп атпайбы? Маалымат таратуу жагынан, маалыматты жеткирүү жагынан, оперативдүүлүк жагынан ал жанагындай чоң махиналардан дагы алдыга кетип калып атпайбы? Ошон үчүн ушул мүмкүнчүлүктү эске алышыбыз керек да. Анан бирок ошол учурда алардын мындай маалымат таратууда ошо блогерлер менен классикалык түрдөгү маалымат каражаттарынын мүмкүнчүлүгү теңделип калган менен, экинчи жагынан алардын иштөө ыкмаларында абдан чоң айырмачылык бар. Мисалы үчүн мен көп айтып келатам, массалык маалымат каражаттары, расмий катталган маалымат каражаттарында иштеген журналисттерди аларды кесипкөй журналисттер деп айтышат. Алардын өздөрүнүн маалымат таратуу, контент жаратуу жагында сөзсүз түрдө эске ала турган, баш ээ турган өздөрүнүн принциптери, анан эрежелери бар. Алардын баары мына мыйзамдык эрежелери ошол массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамда жазылган. Андан башка дагы ошол журналисттердин ишин регламенттеген, жөнгө салган дагы бир канча мыйзамдар бар. Анын ичинде ошол эле Конституциянын өзүндө дагы бир топ эрежелер ошол журналисттердин ишине түздөн түз тийиштүү да. Мисалы үчүн баш мыйзамда ошо жеке адамдын турмушу кол тийгиз деп жазылып турат. Демек, кесипкөй журналисттер бул блогерлерге да, башкаларга да тийиштүү өздөрүнүн ишинде жеке бир адамдардын турмушуна обу жок кийлигишип, анан кийин алардын жеке маалыматтарын алып чыгып таркатууга такыр укугу жок. Муну негизинен бул эрежени кесипкөй журналисттер сакташат. Алардын ошол этикалык эрежелерине да кирет. Бирок бул эреже ошол учурда ошо биз айтып аткан блогерлерге бул эреже таркабайт. Себеби блогерлердин өзүнүн табияты дагы, анан алардын мындай кесиптик этикалык эрежелери эмгиче иштелип чыккан эмес. Аларга ошол журналисткага окуткандай кылып бир аз окутуп, же болбосо ошол биздин мисалы блогерлерибизди дагы бир аз тарбияласак болобу негизи, агай? Эми колдонуудан биринчи, тарбиялаштан биринчи ал ошол оюн эрежелерин адегенин аныктап алыш керек да. Бүгүнкү күнгө чейин биздин мына биздин мыйзамдарда булар жөнүндө, булар дегеним ошо мына блогерлер жөнүндө, ютубер жана башка социалдык медиадагы маалымат таратуучулар жөнүндө эчтеке жазылган эмес да. Алар анчалык маселе мындай жактан иштелип чыккан эмес. Расмий колдонууда дагы андай терминдер, андай сөздөр жок.
адегенде ошолорду адегенде тактап алыш керек. Анан кийин алардын мисалы үчүн ошондон кийин алардын кесиптик эрежелери бекитилет бир документте. Ошол учурда мисалы үчүн Facebook'ta иштегендер, Instagram'da иштегени, жана маалымат таратып аткандар. Социалдык тармак Алар менеджерлери. Дын кесиптик ишмердигин жөнгө салган нормалар каякта? Ал ошол эле Facebook'тун же болбосо Instagram'дын, YouTube'тун ошол эрежелери. Алар ошол эрежелерди сактайбыз деп ал жерге катталып атканда кол коюп берген да, анан ошол эрежелер менен иштеп атпайбы. Ал жерде маалымат таратуу эркиндиги абдан чоң. Бирок дагы эле өзгөчөлүгү ошол мисалы социалдык медиада эгерде жөнөкөй бир блогер чыгып аткан болсо, мисалы үчүн анын маалымат таратып аткандагы мындай аша чапкан көрүнүштөрүн Facebook же болбосо Instagram'дын өзүнүн ичиндеги атайын алгоритми болот да, ар бир тилдерде. Ошолор ашыкча нерселерди кыркып коет да, чыпкалайт. Ал мисалы үчүн орус тилинде, англис тилинде, сөздөр же башка элди жамандаган сөздөр, англис тилинде, орус тилиндеги, башка мындай чоң тилдердеги контентте ошолордун баардыгы башка мамлекетте жамандаган бөгөттөлөт, чыпкаланат, өтпөй калат да. А бирок бул биздин кыргыз тилинде андай алгоритм жок. Себеби кыргыз элинин санына байланыштуу жана башкага мисалы үчүн Цукерберг ошо Facebook'та өзүнүн саясатында кыргыз тилиндеги контентти таратууда жанагындай аша чапкан көрүнүштөргө так бөгөт коюштун аракетин көрбөй атат. Ага биз мисалы өкмөт же болбосо биздикилер барып мисалы суранып же болбосо кайрылуу жасаш керекпи дейм да. Себеби баягы көп программаларды биз баягы монтаж жасаганда же болбосо колдонгондагы кыргыз тили жок да. Мисалы казак тили бар, өзбек тили бар, телеграмда деле мисалы айрым видео мындай жаңы терминдеги видео материалдарды жасаганда да келип кыргыз тили эч жерде жок. Мүмкүн ошону биздин мисалы санариптик атай министрликтер бар. Ошолор дагы барып суранып дегендей ошол чет элдик бүт чоң компанияларга менен аларга баягы биздин кыргыз тилди да кошуп бериңиз деген талаптарды жөнөтүш керекпи? Кандай ойдойсуз? Туура, муну бул Цукерберг менен өзүнчө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мета азыр мета компания менен, анан ошол компания менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, анан чогуу чаран биргелешип иш алып барыш керек. Буга кыргыз калкы дагы, кыргыз өкмөтү дагы, ошол учурда эл аралык укук коргоо уюмдары да башкалар баары тең ушунуга кызыктар да. Анан кийин демек бул жалпы максатка жетүү үчүн биргелешип иштеш керек. Мына азыр менин оюмча TikTok азыр Кыргызстанда Маданият министрлиги бөгөт коюп койгондон бери жабылып калган. Иштеп атышат, Бирок жанагы VPN менен каалаган киши кирип, каалаган учурда иштеп атат да. Бирок мына ошо YouTube'дун жетекчилиги, YouTube эмес, TikTok'тун жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр болгондо, эми Кытайдын дагы компанияда. Анан булар ушул TikTok жанагындай аялуу катмар деп коебуз да, мисалы үчүн балдар, аялдар, кара картаңдар жана башка деген аялуу катмар, ошонун ичинде мисалы үчүн балдарга чыпкаланбаган контент кетип атат. Анан аларга алардын психикасын буза турган, аларга туура эмес жол көрсөтө турган, аларды ушундай бир жаман акыбалга алып келе турган мындай кесепети чоң зыяндуу контентти, ушундай зыяндуу контент жөн эле тарап атат деген билдирүүлөр болгондон кийин Маданият маалымат министрлиги ушундай чечим кабыл алды. Анан ошондо TikTok'тун иштетип аткан компанияда мындай билдирүүлөр болгондо Кыргызстанга алар 10 атайы модераторду коебуз деген. Кыргыз тилинде модераторду. Ошолор TikTok'то жанагындай ашыкча кетип аткан контентти кыркып, жанагындай сөгүнүп сагынган зыяндуу контенттин баарын кыркып, анан ушинтип өздөрү ушул ишке өздөрү мындай кандайдыр механизм киргизишмек да. Анан бирок бул 10 киши, 20 киши койгон менен деле бүт неме кылбайт, анын баары жетише албайт. Эми миллиондогон колдонуучу бар да. Анын баарын ошон үчүн бул жерде жанагы жасалма интеллект жардамга келиш керек. Жасалма интеллект ошол көндө программа менен иштелип чыгып, анан кийин жанагындай зыяндуу контентти чыпкалап, анан керек учурда кайчылап, кыркып, анан бөгөттөп туруш керек да. Мына ушул жолдорду иштеп чыгууда Кыргызстан сиз туура айтып атасыз. Санарип министрлиги,
Кыргызстандын маалымат жана маданият министрлиги, керек болсо ушул улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана башка тийиштүү мамлекеттик органдардын баардыгы тең чогулуп анан иштегени жакшы. Бул ишти канчалык эрте баштаса ошончолук жакшы да. Болбосо азыр өзүңөр көрүп атасыңар, социалдык медиада өзгөчө шылуундардын соодасы жүрүп атат. Ооба, ошондой болуп. Анан алар баардыгы ар кандай мессенджерлер менен фейктер, медиа сабаттуулугу жок, санарип сабаттуулугу жок, чөнөкөй карапайым жарандарды алдап, алардын эсеп чотуна чейин кирип, капчыгына чейин кирип, капчыгын какшытып, акчасын алып азапка салып атат да. Ошол көйгөй дагы биздин негизги максатыбыз дагы ошол элдерди, жалпы мисалы чоң улгайгандарды, жаштарды медиа сабаттуу бол, түшүн, мисалы туура эмес маалымат экенин кара, аныкта деген чакырыкты биз дагы максатта сизди чакырып атабыз да. Кандай кылсак болот? Биз ошондо азыр адамдар мисалы блогерлерге көбүрөөк ишенгендей болуп турушат да. Карасаң, алардын подписчиги көп, алардын бир эле сүйлөгөн сөзүн миллион адамдар көрөт дагы. А биздин массалык маалымат мындай мамлекеттик белгилүү эле маалымат каражаттарын карасаң, алардын катталуучулары деле аз, көргөндөрү деле аз, лайк баскандар деле аз дегенде. Ошону биз кантип өзүбүздүн мамлекеттик мисалы медиалар кантип өзүбүздү жогорулатабыз? Блогерлердин туура артыкчылыгы ошондо болуп атат. Алар эч кандай эрежеге баш ийбейт дагы. Анан кийин алар эмнени көрсө, эмнени укса чыпкалабайт, текшербей туруп эле анан кийин жарыялап, анан ошонун арты менен баягы өзүндөй чоң популярдуу болуп кетип атышат да. Анан ал эми ошол учурда жанагы кесипкөй журналисттер дейбиз, мисалы массалык маалымат каражаттары расмий каттоодо отурган. Алардын өздөрүнүн жанагындай колун байлаган, анан жолун чектеген үчүнчү эрежелер бар да. Мисалы үчүн кандай гана маалымат болбосун, кесипкөй журналист аны түпкү биринчи булактан текшериш керек. Анын анык чынында көзү жеткенден кийин анан жарыялайт. Экинчиден анан жөн эле мынакей ууру же болбосо башка бирөөнү деп жөн эле тиги маалыматты ала коюп эле анан анын баарын жарыялай койбойт себеби дегенде, кандай шек менен кармалган адам болсо дагы ал соттун чечими чыкмайынча биротоло жанагындай ууру же болбосо кылмышкер деп аталбашы керек. Журналист ошондой эрежелердин баарын сакташы керек. Анан кандай болгон күндө дагы эгер ошондой эле да кылмышка кириптер же кылмыш аныкталган адам болсо дагы кесипкөй журналист анын баарын эле, мисалы үчүн ал жашы жете элек бала болуп калышы мүмкүн, же болбосо айымдардан болуп калышы мүмкүн, же кары картаң кишилерден болуп калышы. Анын атын ачыктап, далилденген, идентификация кылып, бүтүн элге жайып көрсөтүп, мына ушундай журналисттер мындай иштерди жасабашы керек. Бул алардын кесиптик этикалык нормаларына жат. Ал эми тескерисинче блогерлерде мындай эрежелер жок. Алар ага өздөрүн милдеттүү деп сезишпейт. Ошон үчүн алар эмнени көрсө, эмнени укса ошол замат жаза коюп эле анан ушун баягы көбүрөөк аудитория чогултуп анан бул ушул жер бизнес болуп атат да. Бизнеске айланып кетет. Бизнес деген нерсе агай, мисалы блогерлер дебестен, мисалы социалдык тармакта катталуучулары көп, баягы артисттер, ырчылар же болбосочу кайсы бир компаниянын, курулуш компанияларынын же дагы бир продуктларды реклама кылып, жарнамалап коюп, бирок ошол жарнаманын жыйынтыгы жакшы болбой, канча адамдар жабыр тарткан учурлар дагы болуп атат да. Бирок ошол учурда блогерлер баягы жазага тартылбай же болбосо алардын ошончо адамга таркаткан маалыматтын баягы зыяндуулугу чыгып атат, бирок блогерлерге карата эч кандай мындай кылмыш иши козголуп же болбосо бир аларга бир эскертүүлөр берилип, ошондой жагы каралбай калгандай болуп атат. Негизи эле бизде ошол сиз айткандай мыйзамдын жоктугу ушуга себеп болуп атабы? Кандай деп ойлойсуз? Туура, ошол мыйзамдын чийкилиги, мыйзамдын жоктугу, анан ошондой санарип маалымат таратуунун эрежелеринин жоктугу, анан эң эскиси ошончолук биздин даярдыгыбыздын жоктугунан болуп атат да. Мына азыр социалдык медиа баардык платформалары кайсы өлкөдө болбосун элдин тынч турмушуна, алардын ынтымагын чыңдоого, консолидация кылууга, анан кийин өнүп өсүүгө кызмат кылыш керек да. Ал эми азыр ошол социалдык медианын көп платформалары
кээ бир өлкөлөрдө, анын ичинде биздин Кыргызстанда дагы улутту ичинен бөлүп жарганга, кайраштырганга, адамдардын жеке турмушуна кийлигишип, аларды басмырлаганга, керек болсо аларды жанагындай ар кандай жолдор менен акчаларын алдырып коюп, жана башка үй бүлөсүн талкалаганга, бузганга, ушуга себеп болуп атпайбы? Ошон үчүн азыр эл аралык уюмдар дагы ушул маселенин үстүндө иштеп атышат. Кайсы өнүккөн өлкөлөрдө ушул жакшы мисалдар болуп атат. Алар дагы ошо санарип маалымат таратуунун, санарип платформаларда иштөөнүн мындай бир бардык эрежелерин, мыйзамдуу эрежелерин киргизгенге аракет кылып атат да. Анан ушун үчүн азыр мына ЮНЕСКОнун Кыргызстанда жаңы долбоору ишин баштап атат. Мына биз жакында эле 25-сентябрда ушул долбоорду аткаруучулар чогулдук. Кыргызстанда Media Consulting деген компания бар, изилдөөчү компания. Ошол компаниянын жетекчиси Токтогулова Элмира, мен анан дагы бир 2 журналист кошулуп анан ушул проекттин баштап атабыз. Анан бул ошол ЮНЕСКОнун атайын долбоору бар. Тынчтык үчүн социалдык медиа деген, социалдык медиа тынчтыкка кызмат кылсын деген ушундай долбоор да. Жаңыча долбоор. Ооба, ошол долбоордун ичинде биз азыр мына 1 жылдын ичинде Кыргызстандагы жалпы акыбалды, кырдаалды изилдеп чыккан атабыз. Кырдаалды изилдеп чыгып, анын кайсыл мыйзамдык жагынан кем, кайсыл жагы чийки, кандай тобокелдиктер бар. Себеби дегенде ушунун баарын алып чыгып эсептеп туруп, анан кийин ушул жерден дагы бир 20дан ашык эксперттер менен маектешет. Анын ичинде мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрү болот. Андан сырткары жарандык коомдун, укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү болот. Анан түздөн түз албетте ошо маалымат таратып аткан ошо массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, журналисттер болот. Мунун себеби эмнеде? Себеби дегенде бул жерде биз негизги жанагы орток жетишкендикти, балансты сакташыбыз керек. Бүгүн социалдык медиадагы жанагындай ээн баштык менен күрөшөбүз дегенге жамынып, анан биротоло маалымат таратуу, сөз эркиндигин тоскоол келтирип, сөз эркиндигине мындай каршы келген жанагындай репрессиялык, авторитардык, жанагындай кызыл камчы мындай акыбалга алып келбешибиз керек да, ошого өсүп кетишине жол беришибиз керек. Себеби дегенде Кыргызстан болобу, башка өлкөлөрдүн мисалында, мисалы үчүн ушул жалган маалымат менен күрөшүү деген ураанга жамынып алып, анан жалпы элди чыныгы маалымат таратуу эркиндигинен ажыратып, алардын конституцияда каралган жана кепилденген фундаменталдуу укуктарынын басмырланышына алып келиши мүмкүн да. Мына ушундай ушулга өсүп кетпеш үчүн азыр Кыргызстанда атайын топ иштеп баштадык. Буюрса, мунун жыйынтыгында канча убакытта болуп калат? 1 жылдын ичинде, биз 1 жылдын ичинде бул аябай изилденет. Кыргызстанда бардык региондордо биз интервьюлар жасайбыз, изилдеп туруп, анан жалпы ошол изилдөөнү биз ЮНЕСКОго сунуш кылабыз. ЮНЕСКО ошол документ негизинде анан кийин Кыргызстан өкмөтү менен, Кыргызстан жарандык коому менен сүйлөшүп, анан бир муну башка өлкөлөрдүн мисалында карап, муну мындай консолидация иретинде, анан жалпы коалициялык бир кеңеш түзүлөбү, коалициялык же болбосо коалициялык бир орган түзүлөбү, анан ошол органдын талкуусуна коюлуп, ошол органдын жалпы мындай консолидациялык чечими менен анан бир өзүнчө бир эрежелер иштелип чыгып, фундаменталдуу бир документалдык да. Анан ошол эрежелерди биз карманып, ошол эрежелерди андан ары өнүктүрүп кеткенге барышыбыз керек да. Анан агай мына акыркы жылдары эле мисалы массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамга, баш мыйзамга баягы өзгөртүүлөр киргизилип жатпайбы? Ошол эле учурда мисалы муну антип чоңойтпостон эле блогерлерди же социалдык тармактарда иштеген азыр мына СММ адиси деп коебуз. Бардык эле министрликтерге, бардык эле мамлекеттик кызматтарга ушундай бир жаңы адистер кирип атат да. Ошолорду, блогерлерди же ушул социалдык тармакта кантип маалыматтарды жайылтуу боюнча ушул массалык маалымат каражаттарындагы эле мыйзамдарды кайра оңдоо түзөө киргизип койсо болот беле? Бул өтө талаштуу маселе болгон үчүн жанагы жалпыга маалымат каражаттары жөнүндө жаңы мыйзамда ушу көп нормалар кирген жок. Анын ичинде ошол эле
жана сиз айтып аткандай ошол СММщиктердин жана башка ушул социалдык медиада иштеп аткан элдердин баардыгын ошол жер укуктарын же болбосо милдеттерин киргизген нерсе болуп калалы дегенде эми бул жерде мындай тобокелдик болуп атат да. Жанагындай ашыкча изилденбей туруп, ак карасын ажыратпай туруп, анан кийин бул маселеде мындай субъективдүү гана көз караш менен анан жалпы улуттук эркиндикке каршы бир чечимдер чыгып калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошого жол бербеш үчүн муну мындай абдан талкуулап, кылдат карап, башка өлкөлөрдүн мисалын карап, алдыңкы тажрыйбаны карап, илимий изилдөөлөрдү өткөзүп, анан ошонун жыйынтыгы менен анан жанагындай иш аткарылышы керек да. Мына мен жана мурдараак айтып кеткен ошол изилдөө ошол багытта башталып аткан иштердин. Чет өлкөлөрдө кандай болот агай, ошол эле сөз. Эми мен чет өлкөлүктөрдүн мындай өзүнчө мисалын билбейм, бирок ошо ЮНИСЕФ, жок кечиресиздер, ЮНЕСКО ушу Европадагы 1-2 мамлекетте, анан Африканын 1-2 мамлекетинде дагы ушу Кыргызстан сыяктуу ушундай изилдөөлөрдү жүргүзүп атат. Анан ошол жактагылардын жалпы мындай тажрыйбаларын бири-бирине салыштырып туруп анан мындай ЮНЕСКО бир туура чечим чыгарат деп ойлойм. Эми башка өлкөлөрдүн мисалын карап келгенде Россия же жана башка ошо мурдагы Совет өлкөлөрүнүн бардыгында керек болсо социалдык медианын баарына тыюу салынып, ал жерде таптакыр жабык мындай режим болуп атпайбы? Ошол эле учурда мисалы үчүн Казакстанда, Өзбекстанда да, Кыргызстандан акыбал анча жакшы эмес. Туурабы? Ал жакта себеби мурдатан ушундай жанагындай интернет платформаларга, мессенджерлерге көбүрөөк чектөө киргизилет дегендей. Мисалы үчүн Кытайда машынан эле алардын мисалы үчүн аларда Facebook жок, аларда Facebook окшогон өздөрүнүн мындай чат мессенджер бар, ошону менен колдонушат. Эдеги эле батыш өлкөлөрүнүн маалымат каражаттарын, социалдык медиа каражаттарын Кытай такыр өзүнө жолотпойт да. Себеби Кытай башынан бери маалымат мейкиндигин аябай бекем коргогон өлкө да. Анан эми Европадагы мисалдарды карап атабыз, бирок ошол Европада жашаган калктын тилинде. Анын ичинде Улуу Британиядагы мисалдарды мен жакшы билген үчүн айтып атам. Ал жакта бир топ алда да кетип баратышат. Алар ошол социалдык медиада жанагындай шылуундукту ооздуктап, жанагындай кастык тили деп атпайсызбы? Кастык тили же болбосо адамдарга мындай зыяндуу контент алып келе турган, ошонтой контенттерди ошол мессенджерлердин ичине же болбосо жасалма интеллектти көбүрөөк колдонуп, анан ошондойлорду мындай жанагындай социалдык медиадан алып салганга, жолотпогонго, аларды киргизбегенге ошондой эрежелерди, ошондой механизмдерди киргизген жагынан алар алдыда барат албетте. Анан агай баягы акыркы күндөрү мына фейк же болбосо баягы ушул фотолор чыгып атат. Жада президентибиздин деле баягы жасалма интеллектин колдонуп фотолорун коюп туруп, сиз ушуну бассаңыз мынанча миң акча аласыз, социалдык колдоо деп чыгып атпайбы? Ошого окшогондор биздин Кыргыздандын блогерлер, Кыргызстандагы баягы программисттер жасайбы же буну чет өлкөлүктөр жасашабы? Мисалы кибер бул эми башка тема болуп атат, бирок негизинен мындай элдерге кибер кылмыштуулук жөнүндө айтып атасыз. Эми ошол кибер кылмыштуулукту эми буларды Кыргызстанда же чет өлкөдө жасап аткандыгында эмес кеп булардын мындайча айтканда булардын мекени дагы булардын эмеси мындайча айтканда атайын каттоосу жок болот да. Булар офшор зоналарда болушу мүмкүн. Булар жөн эле тиги атайын бир каттоодо турбайт да. Булардын бардыгы жана жасалма интеллектти колдонот да. Анан кийин аны ушул атайын уюшкан кылмыштуу топтор деп айтыш керек да. Уюшкан кылмыштуу топтор өзгөчө Telegram каналында жайнап чыгат. Анан ал жерде мынакей арзан кредит, бекер акча, жана башка көптөгөн кызыктуу нерселердин баарын чыгарышат. Анан ага ишенип алган адамдар алдамчылыктын торуна түшүп, акчаларын алдырып же болбосо башка бир зыян тартып, анан ошондой чоң кылмыштуулуктун жеми болуп калып атпайбы? Анан аны менен күрөшкөнгө дагы ошончолук чоң мындай санарип, чоң потенциал керек. Ошондой эгерде президенттин өзүнүн атынан чыгып элди алдап атса, ошол эле биздин өтө тажрыйбалуу тиги
урмат сыйлуу так Дордой ассоциациясынын президенти Аскар Салымбектин атынан чыгып кадимгидей сүйлөп ошонун атынан элге эметип атса, анан мен ошону мынтип айтып атам да, ошолор менен күрөшкөнгө ошондой кубаттуу адамдардын күчү жетпей атат. Демек алар жанагындай ошончолук күчтүү. Бул эмне деген, бул мисал үчүн мен бир эки ушундай мисалдар менен мен да иштеп калдым. Биздин милициянын колунда эчтеке жок. Тек жанагындай күчтүү санарип изилдөөлөрү же куралдары жок, кадрлары да жок. Анан алар менен такыр күрөшө албайт. Муну менен күрөшүүнү үчүн өтө чоң даярдык керек, дагы көп суммада акча керек. Мына ушул жагына эгерде Кыргызстан эл аралык уюмдар менен, Интерпол менен жана башкалар менен чогуу бир мындай бир жасалма акылдын негизинде ушундай бир жаңы өзүнчө кызматтарды түзүп, анан күрөшпөсө, мына өзүңөр элестете бергиле, азыр 50 жашка чейинкилердин баарынын эле жашоосунун 80-90% ушул эмнеде болуп калды, интернетте өтүп калды, телефондо. Ооба, интернетте болуп калды. Андыктан ага эгер мисалы кибер кылмыштуулук менен күрөшүү оор болгондуктан, мисалы ошончолук оор болгондон кийин биз адамдарды жөн медиа сабаттуу болууга, баягы маалыматтарды туура келди эле ачып, көрүп. Эң туура айтасыз, ошол медиа сабаттуулук маселеси. Мына мен билим берүү министрлигинде, азыр агартуу министрлиги дейбиз, ошол агартуу министрлигинин алдындагы Кут билим медиа борборунда иштейм. Анан мына быйыл Кыргызстандагы чоң жаңылык улуттук билим берүү заманбап жаңыланып, анан 12 жылдык билим берүү киргизилди да. Ошого байланыштуу жаңы мамлекеттик стандарт, мектептик билим берүүнүн жаңы мамлекеттик стандарты иштелип чыкты дагы. Ошонун негизинде окутуу башталды. Ошол стандартта орто мектептин окуучусу ээ боло турган негизги 12 компетенттин ичинде ошол медиа сабаттуулук, санарип сабаттуулук өзүнчө компонент болуп киргизилди. Өзүнчө компонент да анан ошол көндүмдөрдү эми бул жанагы өзүнчө сабак катары да анан башка бир сабактардын арасында интеграцияланып, аны менен дагы мындай тиги ошол аркылуу дагы ошол көндүмдөр окутулушу керек болот да. Аябай сонун. Анан ошон үчүн бул азыркы мектепте окуп аткан жаштарга аларга ошондой көндүмдөр, бирок мектепте жасалма интеллекттин сөзсүз дагы ошону да кошулат. Ал эми ошол убакта биз ойлоп атабыз мектеп окуучуларын деп. Бирок мектепте эмес, окуу жайда эмес, жана башка жактагы өзгөчө биздин азыр кары-картаңдары, пенсионерлер, апаларыбыз, аталарыбыз дагы барып карточка менен пенсиясын алып калды. Анан кийин алардынга деле ушундай алыш катыш соода сатык дегендердин баардыгы QR код менен жүрүп калды. Анан кийин азыр жашоо бара-бара бүт баары ушундай эмеде болуп баштайт. Вербалдык жанагындай ушундай интернет санарип системада болуп баштайт. Анан ошол жака барганда биринчи кезекте ошол аялуу катмарларды коргоонун кепилдиктери иштелип чыгыш керек. Анан кийин ага ишенбешиңиз керек эле деп эле барсаң, милициялар кыйын боло берет да. Сиз билбейсизби андай деп. Кайдан билет? Билбейт да. Анын үстүнө баягы ошол адамдардын психологиясына ылайыктап туруп алдап атышпайбы аларчы? Сиз мындай кылыпсыз, мындай банкта ишендирипчи, анан мындай билимдүү эле адам деле кээде алданып калат. Ошолорго каршы күрөшүү керек. Бирок ошол жанагы мындай деген сөз бар го Кыргызда. Чылпагын алам деп көзүн чукуп албаш керек. Демек ошондой санарип кылмыштарга каршы, санарип платформада кылмыштарга каршы күрөшүү менен катар биротоло ошол адамдардын конституцияда кепилденген маалымат алуу, маалымат жайылтуу эркиндиктери менен укуктарын биротоло тебелеп албаш керек. Аны бузуп албаш керек. Анан ошол укуктарга зыян келтирбегендей кылып, эң баягы туура объективдүү жолун таап анан кийин күрөшүү керек. Биздин убактыбыз дагы аз калатат, агай. Акырында ошол жыйынтыктоочу сөз айтайлы. Негизинен ошол блогерлер менен деле мисалы кээ бир учурда алардын берген маалыматтары дагы мисалы чындыкка дал келет да, аябай эле. Алардын дагы ой пикирлери кошулат сиздерге. ЮНЕСКОнун изилдөөсүнө. Ооба, албетте, ал жерде ошол маалымат санарип платформаларда маалымат таратып аткан бардык субъектилердин орду, аткарып аткан ролу,
кандай пайда келтирип атат, кандай зыян келтирип атат, ошолордун баардыгы чогуу изилденет. Аябай жакшы болот экен андачы. Себеби биз бүгүнкү күнү блогерлер менен да иштешпесек, алардын да пикирин колдобосок болбойт. Социалдык тармактарды карасак, алардын баягы катталуучулары көп болуп, аларга ишенген адамдар дагы көп да. Андыктан жалпы коомубуз, деги эле биздин көрөрмандар, деги эле биздин элибиз сабаттуулукка болууга өздөрү дагы аракет кылыш керек. Сөзсүз түрдө бир маалыматты көргөндө ошол башка маалымат булактары менен дагы текшерип, өзүңүздөрдүн туура маалымат, сабаттуу маалымат алууга кызыктар болушуңуздарды биз каалайбыз. Анда эмесе биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Агай, сиздин ишиңизге дагы ийгилик.